Чымчыкты сойсода касапчы сойсун деп кыргыз эли байыртадан айтып келишкен. Ал эми музыка жаатында кыргыздын учу кур эмес. Бүгүнкү элдик таланттар рубрикасынын каарманы бир эле аспапта кол ойнотпостон бир нече аспапта ойной билген Нурсултан Эсенжанов тууралуу сөз кылабыз. Нурсултан Эсенжанов 18 жашта, учурда студент. Ал жаштайынан музыкалык аспаптарды ойноп, келечекте көрүнүктүү музыкант болууну жана жашоосун музыка дүйнөсүнө арноону максат кылган. Бул өнөрдү негизи мен бул жакта негизги специм баян, а бирок баянды негизи 4-классыман бери чертем. Үйдө атам аккордеон ойнойт, апам ырдайт, бирок атам мага үйрөткөн эмес, өзүң үйрөнөсүң деп. Ошондо мен 4-класстан баштап баянды колго алгам. Учурда кайда окуйсуң, эмне менен алек болосуң? Учурда Таштан Ерматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжинде 2-курста окуп жатам. Сага өзгөчө дагы үнүң жана өзгөчө талантың бар экен. Учурдагы кыргыз шоу бизнесине эмне жетишпей турат? Азыркы шоу бизнесте менин жеке оюмча азыркы көп ырчылар фонограмма колдонуп ырдап жатышат. Мен ошол фонограмма ырдабастан өзүмдүн жандуу үнүм менен ырдап, аккордеон менен Асанкали Керимбаев атабыздай же болбосо Рыспай Абдыкадыров атабыздай болуп чыгармаларды өркүндөткүм келет. Таланты эмгеги эл ичине сиңген, бүт өмүрүн музыкага арнаган атактуу чыгармачыл агаларыбыздын изин басып, Нурсултан дагы баян чертип, жел кайыгы менен эски ырларды жаңыртар деп, кыргыз музыкасына салым кошсом дейт. Нурсултан, бул баян менен чыгарма аткарардан мурда бул суроого жооп бере кетсең, мага кызык болуп турат да. Баягы мен аспаптарды жакшы айырмалай албайм. Ошон үчүн аккордеон менен баян окшош эле экен. Бунун өзгөчөлүктөрү жана бири-биринен айырмасы эмнеде? Бул баян менен аккордеон окшоштук жагы бул үн эле болбосо, башка жагы айырмасы менимче 6 кылдуу гитара, 4 кылдуу гитарада эле болот. Аккордеонго караганда баян оңой чертем. Себеби кичинекей жашыман эле чертем, бирок негизи баянды оордоп келишет. Анда баян менен дагы сени бир жакшы чыгарма угалы, кеттик анда. Ар бир ийгиликтүү өнөрпоздун сөзсүз түрдө бир устаты болот. Бул жаатта Нурсултанга көмөк көрсөткөн устаты Урматбекова Светлана Мукатовнанын салымы чоң. Устаты Нурсултанга чыгармачылык жаатта гана эмес, ар тараптуу өз насаатын берип келет. Бала деген башынан эле билинет экен. Бул 1-курска келгенде, менде 1-курста хордо мен алып бардым как руководитель. Ошондо биз ар бир календардык тематикалык боюнча эле биз көптөгөн хорлорду аткардык. Ошондо өзгөчөлөнгөн балдардын бири болчу. Ана мероприятияларда кургалчы эмес, манас айтчы, ошондо эле тиги баянда ойногон, вокальный эмелерден ырлар менен чыгып, сценада чыгып, ушундай өзүнүн талантын көрсөтүп жүрдү. Бул баланы негизи колледжде баарыбыз ушундай бир жакшы балдардын бири деп билебиз. Манастан калган дүрбөнү чын көзүнө жиберип,
бурамасын имерип буркурап ыйлап жиберип будандын осун бур деле дүрбүсүн салып тур деле Нурсултан көпчүлүк убактысын музыкалык аспаптар менен өткөрүп, кээ бир учурда тамактанууну да унутуп калат экен. Музыка үчүн жан дүйнөсүн арнаган таланттуу каарманыбызга чыгармачылык ийгилик каалайбыз.